Россияга салыштырмалуу бул жерде мамилелер, адамдардын мамилелери абдан жакшы, айлык акысы жогору жана ошол жумушчулардын укугу абдан корголгон. Oylanın, komandanın бул жакта азыр жумуш алмап беребиз. Бир группада 7 адамдан 8 адамга чейин иштейбиз. Бир байзер. Биздин милдетибиз могу алмалардын сапатын карайбыз. Группаны тең бөлүп иштеткенге аракет кылабыз. Анан тракторларды ордоруна жылдырып драйверлерди убагында чакырып турабыз. Алмаштырып турушат да могу ящиктерди. Кыргызстандан келип аткан жарандарга айтмакчымын. Кичине бияка келерде физикалык жактан кичине жакшы болуш керек адам. Анан кичине болсо дагы англис тилин же орусча тилин жакшы кичине түшүнгөн адамдар келсе жакшы болот. Айлык акысын айта кете турган болсок, канча алма көп терсе, ошончо акча алышат. Ал эми трактор айдагандар саатына иштейбиз. Ал эми айлык акыдан биз бул жакта официалдуу жумушка орношконубузга байланыштуу бизге медициналык камсыздандыруу алып калышат. Андан сырткары налог алып калышат салык кызматына. Андан сырткары жашаган караваныбызга алып калат 50 фунттан. Тамак ашка бизге жумасына 20 фунттан кеңири жетет. Россияга салыштырмалуу бул жерде адамдардын мамилелери абдан жакшы, айлык акысы жогору жана ошол жумушчулардын укугу абдан корголгон. Ушу келгенде бияқта жакшы эле предприниматель табышты мени. Жол кичине кыйынчылык болот деп айтышты эле. Өзүм оңойлуу болду. Негедир. Бул программаны кантип тапкам мен? WhatsApp'тан карап жүргөндө ошо Agri Recruitment деген программа менен заявка таштадым. Ошол жактан 3 ай күттүм. Негизинен кыргыздарга ошо жаңы келип аткандарга айтат элем, өзүңө тең болуп кичине тил үйрөнүп алып келсе деп. Бул жерден баардыгы условиялары, системасы бар экен.